Пирматов 31-июлга чейин камакта калтырылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2021-жылдын 2-июнундагы чечими менен Исхак Пирматов 31-июлга чейин камакта калтырылды. Пирматов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Белгилей кетсек, Пирматов 31-майда УКМКга суракка чакырылып, андан соң камакка алынган. Ал коррупция жана мыйзамсыз баюуга шектелүүдө. Булак Кыргыз кабар. Депутат Узакбаев Кумтөр иши боюнча 2 айга камалды. Экс-депутат Талант Узакбаев 31-июлга чейин УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алган. Эске салсак, мурдагы эл өкүлү 31-майда Кумтөрдөгү коррупциялык иштер боюнча УКМКга алып келинген. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров, мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов да кармалган эле. Булак Спутник KG. Өмүрбек Текебаев, соңку камоолор эл аралык сотко даярдык. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Кумтөр иши боюнча акыркы чуулгандуу кармоолорду эл аралык сотко даярдык менен байланыштырды. Ал мындай пикирин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди. Бизди эл аралык сот күтүп отурат. Эл аралык сотто Кумтөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык экенин президент өкмөтү баш болуп, кол алдындагыларга тапшырма берип, зордоп жасатып жатканын далилдеп алып барсак, дүйнөлүк коомчулук коррупцияга терс пикирин билдирет. Бүгүн баарын массалык түрдө кармап, ушуну далилдеп жатканын өч алуу, пиар катары карабастан биз далилдик базабызды бекемдөө катары караш керек, деди Текебаев. Анын пикиринде Улуттук коопсуздук комитети кармалган атка минерлердин күнөөсү жөнүндө элге ынанымдуу маалымат бериши керек. Ал эми конкреттүү кармалган адамдардын күнөөсү тууралуу билбейбиз. Тергөө мыйзам уруксат берген чекте эл менен тааныштырыш керек. Болбосо бүдөмүк ойлор жарала берет, деди. Булак Назарнюс KG. Депутаттардын камалышы мыйзам бузууга жатат. Икрамов кесиптештерине болушту. Буга чейин мыйзамсыз кармалгандар учурда бийликте отурат, ошондуктан азыр мыйзамсыз камоолорду токтотуу керек. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов билдирди. Эл өкүлү мандаты бар депутаттарды камакка алууда жаңы конституциянын 78-беренесинин 1-бөлүгү одоно бузулганын белгиледи. Анда мындайча жазылган: Жогорку Кеңештин депутаттык ишмердигине байланыштуу айткан ой-пикирлери же Жогорку Кеңештеги добуш берүүнүн жыйынтыгы үчүн куугунтукка алынышы мүмкүн эмес. Депутатты кылмыш жасаган жеринен кармаган учурларды кошпогондо, Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана аны жазык жоопкерчилигине тартууга жол берилет. Мандаты бар депутаттарды камап жаткан соттор дагы, кармаган орган дагы жооп бериши керек. Биз ушинтип мыйзам бузуп жатсак, анда жөнөкөй адамдардын укугу тебеленет. Ушуга протоколдук тапшырма берсеңиз, кимдер кармаган болсо жооп берип түшүндүрсүн. Себеби мурда мыйзамсыз кармалгандар бүгүн элдин колдоосу менен бийликте отурат. Ошондуктан биз ар дайым мыйзамды сактасак жакшы болот эле, деди Икрамов. Андан соң төрага Талант Мамытов депутаттын сунушу боюнча башкы прокуратурага протоколдук тапшырма берүү документин даярдоону аппарат кызматкерлерине тапшырды. Алмазбек Бейшеналиев президенттин буйругу менен жаңы кызматка дайындалды. Алмазбек Бейшеналиев Кыргызстандын Женева шаарындагы БУ-дагы жана башка эл аралык уюмдардагы өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Эске салсак, өкмөт министрлер кабинети болуп өзгөргөндөн кийин жаңы дайындоолор болуп, билим берүү жана илим министри болуп турган Алмазбек Бейшеналиевдин ордун Болотбек Купешов ээлеген. Булак Спутник KG. Маматалиев 700 автобусту бекер алып келем дегендер бар. Депутат Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин жыйынында маршруттук таксилердин иш таштоосу боюнча маселе көтөрүп, 700 автобусту бекер алып келчүлөр бар, деди. Бишкекте бүгүн 2-июнда шаар ичиндеги элдин кыймылын камсыз кылган маршруттук каттамдын айдоочулары иш ташташты. 2 күн мурда маршруттук каттамдардын жеке фирмалары мэрияга барып иш таштай турганын билдиришкен. Айдоочулар жол кирени көтөрүүнү талап кылышкан. Алар менен шаар башчылыгынын өкүлдөрү жолугуп сүйлөшүүлөр жүргөн. Мэрия экономикалык жагын эсептеп чыгып, өкмөт экономика жана финансы министрлиги менен макулдашылгандан кийин гана чечим чыгаарын айткан. Булак Азаттык.
Ынтымакта болулу. Мэрия жолдон ала кет акциясын демилгеледи. Бишкек мэриясы жолдон ала кет акциясын баштоону демилгеледи. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Айдоочулар аялдамаларда, коомдук транспортты күтүп турган шаардыктарда жана шаар конокторун ала кетсин деп жатабыз. Кандай гана кырдаал жаралбасын, шаар тургундары бири-бирин колдой турганын ынтымагыбыз бекем экенин көрсөтүшүбүз керек дешти мэриядан. Булак Спутник KG. Жалал-Абад шаарында курулуш материалдары сатылган соода түйүнү өрттөнүп жатат. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдирди. Белгилүү болгондой, кырсык калаанын Москва көчөсүндө катталган. Шаардын Москва көчөсүндө курулуш материалдарын саткан базардын катарындагы 2 кабаттуу соода түйүнүндө саат 12:30 чамасында өрт чыкты. Канча киши жаракат алгандыгы боюнча маалыматыбыз жок. Кийинчерээк 2 өрт өчүрүү бригадасы келип тилсиз жоону өчүрө баштады. Өрт эмнеден чыкканы тууралуу маалымат жок, деди окуянын күбөсү. Ал эми Жалал-Абад шаардык өрт өчүрүү бөлүмү жеринде 2 бригада иш алып барып жатышканын билдирди. Булак Турмуш KG.